Учурда жарандар тарабынан арбидол, клексан жана эргофрон дарыларына суроо талап көп болуп жатат. Мындан улам экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү дал ушул дарылардын баасын билүү максатында дарыканаларга күтүүсүздөн кирип текшерүүгө алышты. Так, азыркы учурда клександын баасы канча? Клександын бир орнугу 400 сом. Клександын бир үштүгү 400 сомдон, а? Так, гепаринчи? Гепарин бизге келбей атат. 220 Качантан бери келбей калды? Бир жума болду. Бир жума. Аталган дарылар биринчи дарыканада эле жок болуп чыкты. Бул дарылар 3 жумадан бери келбей жатыптыр. Арбидол таблетка жок болот. Спрос көп. Эргоферон, арбидол жок дарылар. Бир айга жете элек да. 3 жума, 2 жума болуп калды. Көбүнчө кайсы дарылар туруп келип атат азыр? Арбидол, спрос арбидол бизде. Противовирусный иммуномодулятор болуп эсептелет ал. Шо? Арбидол өзү дагы жок болот же? Өзү дагы жок болуп атат, жок. Бизде складыбызда да жок болуп атат, башка аптекалардан да элдер табышпай атат. И гептрал менен арбидол спрос аябай көп. COVID-19 жугуштуу оорусунун күч алгандыгына байланыштуу вируска каршы дарылардын дарыканалардан табылбай жаткандыгы жарандарды нааразы кылууда. Эргоферон 420-430дан келген, сатылды. Азыр жок. Канчадан сатып атасыз? Сизге канчадан келип, канчадан Бизге сатып ошо атасыз? 420-430дан келген. Арбидол барбы? Арбидолдор азыр жок. 70% бар экен, алып атабыз азыр. Калгандарын дагы аптекелерге барып издейбиз. İçine murumga karaganda hazır özgörüşler var. Aptekelerde darılar уже çıkıp kaldı. İzraствор жоқ екен, гепарин жоқ екен. Основной ошо азыркы учурда керек болуп аткан дарылар ошол эле. Пока баарын алып турабыз, эми калган аптекелерди дагы издештирип көрөбүз. Башка аптекаларга кирип көрдүңүзбү? Же биринчи эле? Жок, мен биринчи азыр ушул жерге токтодум. Азыр эми дальше дагы көрөбүз. Кудай кааласа. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын Ош шаардык башкармалыгынын кызматкерлери күн сайын мониторинг жүргүзүп жатышат. Алардын айтымында дары-дармектердин баасы пандемия башталган күнгө салыштырмалуу кымбат болуп жатат. Мониторинг жүргүзүү убакта кырдаалдан пайдаланып дары-дармектердин бааларын негизсиз көтөргөн 2 факты катталып, учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдиришти. Гепарин барбы? Гепарин бар. Канчадан сатып атасыздар? Так, 5 ампуласы 443 сомдон. Так, эргоферон. Эргоферон 365 сомдон. Анаферон. Burası 233 сомдон. Арбидол. Арбидол бизнес карта жок. Азитромицинчи 250 мг. Азитромицин 68 сом. Баалары негизинен бүгүнкү мониторинг жыйынтыгында эми биз өзүбүз официалдуу түрдө тааныштырып келгендиктен бардыгы ошол баалар неме салыштырмалуу жакшы эле экен эми. Мурдагы бул мониторинг, бул айта кетчү, баса белгилегечү, бул мониторингдин жүрүшүндөгү гана баалар. Биз мониторинг өз алдынча дагы жүргүзүп атабыз. Ал жактагы баалардын биз өзүнчө анализдеп иштеп атабыз. А бүгүн эми публично айтылып атат, бул жерде биз өзү тааныштырып сурагандагы мониторингдин баасы башка. Тиешелүү кызматтар менен биргеликте дарыканаларга рейдтер эми байма-бай өткөрүлө турган болду. Ал эми Ош мэриясы рейдтин жыйынтыгында тиешелүү чаралар көрүлөт деп билдирди. Шаардын аймагында 20га жакын дары-дармек саткан жеке компаниялар бар. Фируза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Взрослый говорак, потому что говорак чоңдор ооруп жаткан үчүн